Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Адистин кеңеши берүүсүнө Азуу Дент стоматологиялык клиникасынын жетекчиси Самаган Ашрагалиевди конокко чакырдык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач айтып берсеңиз эле, бул ийгиликке жетүү үчүн, бул чоң клиниканын жетекчиси болуу үчүн кандай эмгектерди жасадыңыз, ошол ийгилигиңиз жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Биринчиден кош келиңиздер стоматолог биздин клиникабызга. Мен атым Самаган Ашрагалиев, өзүм азыр 26 жаштамын. Учурда Азуу Дент клиникасынын жетекчиси болом. Негизи бул клиника биз ачылганыбызга 1,5 жыл, 2 жыл болоюнап калды. Буну баштаган себеби мен мурда негизи көп жумушта иштегем, чет өлкөдө иштегем. Чет өлкөдө ар кайсы Малайзияда иштедим, Сингапурда иштеп калдым, Гонконгдо иштедим. Бирок баары бир кыргыз болгондуктан Кыргызстанга тартат экен кайра элечи. Анткени негизи мен акка барган себеби бул эң биринчи максатым бул менин билим алуу болчу. Билим алуу, ошо билим алгандан кийин Кыргызстанга салым кошуп, тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, көрсөтүп, именно башкаруу жагынан, өнүктүрүү жагынан үйрөнүп келип, ошону колдонойн деп келдим негизичи. Биз бул клиника негизи байкем ачты, мен ага жардам берип, атайын бияка негизи учуп келдим. Ошо клиниканы иштегени, иштетип көрөлү депчи. Бир гана клиника эмес, башка пландарыбыз да көп. Анан бул негизи эмнеге кантип келип калган негизи, мен мурда өзүм кесиби боюнча, мен өзүм юристмин. Бишкек шаарында юракадемияны бүтүргөм. Бирок юракадемия бүтүргөндөн кийин мен Министерство образования аркылуу бизден грант утуп алгам. Малайзияга грант утуп алгам. Биз бул бекер окутуу. Анан грант окутуп мен Малайзияга биринчи бардым. Билимимди алдым, ал жактан иштедим, ар кайсы жумушта. Сөзүңүзгө аралчы кайсыл тармакта, ошол эле юридикалык тармагында билим алдыңыз, Жок, мен акка баргандан кийин мен өзүмдү башка чет өлкөнү көргөндөн кийин сиздин эмеңиз алмашат экен. Ой жүгүртүңүз алмашып, анан мен могу бизнес өнүктүрүү жагына көп кошулуп кеттим десем болот. Жакшы. Анан бул Азуу Дент тууралуу дагы кеңирээк маалымат бере кетсеңиз, башка жактан киргенде эле байкадык, бул тазалык жагынан баягы өзүнүн бир аурасы болот го, жакшы экен да, жагымдуу экен. Андан башка дагы эмнеси менен айырмаланасыздар? Канча кызматкер иштейт? Өзгөчөлүгү эмнеде? Эмнеге сиздердин клиникага, стоматологияга ишенсек болот? Негизи биз башка клиникалардан айырмалануу себеби биз биринчи очередь биздин пациенттерибизге именно чоң сервис көрсөтүүбүз келет, абдан чоң сервис. Анткени башка өлкөлөрдө мен тиякта иштеп жүргөндө акта врачка карабайт, алар именно сервиске карайт. Каякта гарантия берет, каякта сервис жакшы көрсөтсө, бүт элдер именно ошол жерге барышат да. Анткени силер билесиңер, если тура эмес лечение берип койсо, кийин ал укугун сактаганга биш керек, кайсыл жерге кайрылбаш керек. Биз болсо ар кандай договор түзөбүз, ар бир пациент менен договор түзүп, гарантийный паспорт беребиз 1 жылдан 5 жылга чейин. Анан ошон үчүн кызыктырабыз. Бир гана ал үчүн эмес, биздин врачтар ар дайым чет өлкөлөрдөр менен тажрыйбасын алмашып турушат, ар дайым мастер-класстарга өзүнүн эмесин көрсөтүп чоңойтуп турушат, билимин чоңойтуп турушат. Анан бизди эң жаңы оборудованиялар деп эсептесек болот. Жаңы оборудование бизде бир гана оборудование эмес, бизде баардык нерсе бар. Рентгенден баштап, компьютерный томография, панорамный, ар кандай түрлүү операцияларды жасайбыз. Орусча айтканда наращивание кости деп коет, то есть сөөктү өстүрөбүз. Анан имплант жасайбыз. Эң кыйын операцияларды реплантация деп коет, аны да жасайбыз. Тишти жууп, кайра ордуна тазалап, кайра коюп койсок болот. Бизде ошондой деңгээлде врачтар иштейт.
Азыркы тапта баягы 2 кадам басканда эле стоматология болуп баштады да. Анан бул негизи туурабы? Анан кээде баягы билбейсиң да эми карапайым эл кээде айыл жергесинен келгендер болот, түз эле кирет дагы тишин жасатат, кетип калат, анан көйгөйлөр башталат. Анан биз мисалы жаңы ошо стоматологияга кирип атканда эмнесине көңүл бурушубуз керек? Биз алардын дипломун же кандайдыр бир сертификаттарын сураганга милдеттүүбүзбү, укугубуз барбы? Тазалыгын кантип байкасак болот? Ушул тууралуу маалымат бере кетсең. Негизи ар бир клиника ачылгандан кийин бул болсо биринчи очередде лицензиясы болуш керек. Лицензия бул жөн эле берилбейт. Бул атайын биздин министр саламаттык сактоонан атайын берилет. Ар кандай документтерден өтүш керек. Документтерди алыш үчүн врачтар өзүнүн сертификатын көрсөтө билиш керек. То есть сертификаты жок болсо бизге лицензия эч кандай берилбейт. Если документтер баары туура келип, бүт санэпидинстанциядан туура өтүп, таза болуп эметсе бериш керек деп ойлойм. Биз барып негизи сураганга силер укуктуусуңар, силер биринчи очередде лицензия сураганга укуктуусуңар, врачтардын сертификаттарын сураганга укуктуусуңар. Силер деле бул деген медицина болуптан силердин ден соолугуңар абдан өзүңөргө кандай десем маанилүү да. Анан ишениш үчүн силер сурагангайлуу биз көрсөтүп беребиз. Мыйзамды бузбай протокол менен иштегенге аракет кылабыз. Прокот анткени биз азыр жаңы ачылды клиника. Биз кандай десек, мындай өзүбүздүн эң биринчи очередь биздин эмебиз качествосы көрсөтүш керекпиз. Качествосы көрсөтсөк, бир гана кыргыздар эмес, башка өлкөдөн да уже келип, мына дарыланып баштап. Бизде азыр карап турсак 50-60% бүт чет өлкөлүктөр. Мен өзүм англисче билген үчүн өзүм ошол маркетингти чет өлкөгө аракет кылам да. Пациенттер көбүнчө азыр чет өлкөттөр келип бизге дарыланышат. Ошол бир себеби биздин таасир эткени бул Кыргызстанга мындай туризм жагынан да таасир этет да. Биз ошону өнүктүрсөк болот. Азыр медицина жактан өнүктүрсөк, көп эле пациенттер бизге Кыргызстанга келип дарыланса, бул 5 эсе аларга арзан түшөт жана бизде экономика кандай кичинекей болсо да салым кошо алабыз. Чет өлкөдө биз жашап жүрдүм, иштеп жүрдүм, аякта стоматология мындайча айтканда 10 эсе кымбат. 10 эсе кымбат, анан ар бири мындай колунан келбейт стоматологияга баргандан. Ошондуктан бул биздин биринчи максатыбыз ошо чет өлкөттөрдү бияка медицина аркылуу тартып, экономикага салым кошуп, анан Кудай буйруса дагы экинчи, үчүнчү филиал ачып, анан биринчи баштаган стоматология, алдыда да көп максаттар бар, башка жагынан да өнүктүрүп, анан кийинчерээк ошо туризм менен медицинаны экөөнү кошкондо, аштырганда, ошондо бизде туристтер көп болот деп ойлойм. Жакшы. Демек медицина менен дагы тартып алса болот турбайбы? Негизи туурабы. Негизи Кыргызстанда азыр машина куруп, же болбосо корабль куруп, же самолет курганга азыр мүмкүнчүлүгү жок деп ойлойм. Башка өлкөгө уже биз жете албайбыз. Бирок биз медицина же болбосо туризм жактан сервис көрсөтүп, өзүбүздү чоң бир деңгээлге көрсөтсөк болот Кыргызстан негизи. Азыркы тапта көптөгөн Instagram баракчаларын карасак, арзандатуулар, жаңы жылдык арзандатуу болот. Же болбосо майрамдарга карата дагы ушундай арзандатуулар болуп калды, анан көрүп алып таң каласың да. Анан негизи ошол орусча айтканда скидка менен барган туура кандай деп ойлойсуз? Көбүнчө брекетти негизи менин угушумча $2000 жакшысы салынат деп укканбыз. Бирок 20.000 салдырат, кээ 50.000, кээ 6.000 салдырат экен да. Анан бул канчалык деңгээлде туура? Бул негизи брекет басына карабаш керек да. Брекетти койгондо биринчи очередь караганы бул врач. Бул врачтын опыты канча, кандай саллардын астына кандай результаттарды көрсөттү, фото протокол көрсөтүш керек. Жана брекет койдурган бул жөн эле бул кариес эмес. Бул деген абдан серьездуу иш десек болот. Абдан мындай кеш керек да, акырын серьездуу мамиле менен келип. Анан биринчи очередь брекетти койгону өзүнүн протоколу бар. Бул эң биринчи бул компьютерный томография дейт. Компьютерный томография түш керек. Акта 3D, актан бир гана бир чет эмес, бүт жагынан көрсөтөт.
бүт жагынан көрсөткөндө ошондо врач же доктор көрөт, сөөк туура эси туура келсе, эси сөөк бар болсо койсо болот, эси сөөк жок болсо, эси коюп койсо, кийин тиштерди жылдырганда ал тиштер кийин мындай түшүп калганга, мындай болуп калышы, түшүп калышы мүмкүн да. Ошону биринчи очередь ошол эң биринчи клиникага келгенде бул эң негизи көрсөткөнү бул диагностика. Диагностикасы баары туура келип, кандай десем, дарылоонун планы абдан мындай серьезно алып барса, анда лечениясы деле ошол план менен кетиш керек. Эң биринчи очередь бул ошол диагностика, рентген, ошол компьютер томография, ошону түзүп врач, главврач аркылуу, главврач менен экөө түзүп консилиум кылыш керек врачтар менен. Бияка койсо болобу, берекет же болбойбу депчи. Биз азыр ошол мамиледе кетип жатабыз. Врач, пациент келсе, биз врач ортодонт өзүнөн өзү бракет кое албайт. Милдеттүү түрдө ал терапевт менен, ортопед менен, доктор хирург менен бир отуруп, консилиум кылып, бири чечим чыгарат. Ошондо гана анан томография аркылуу чечим чыгаргандан кийин анан койсо, мүмкүндүк болсо биз ошондо гана коебуз. Коет же койбойбуз. Бир учурду дагы айта кеткенсиз, ошо эфирден сырткары бир кыз дагы ушундай панорамный рентген менен барып тартыртып, анан бизге келди. Тиштери бир жылдан кийин балким жакын арада түшүп калышы мүмкүн экен брекеттен улам депчи. Ошону кененирээк айта кетсеңиз, себеп дегенде биз баягы көрөрмандар азыр жаштар арасында дагы аябай популярдуу болуп атат десек болот. Тишти түзөтүү, брекет коюп салдыруу дегендей. Анан алдын алуу үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Негизи туура айттыңар. Негизи көйлө пациенттерге де келип калат. Туура эмес коюп коюптур, ар кандай коюп коюптур. Анткени башынан туура эмес диагностика кылган. Туура эмес диагностика кылган, бул жөн эле мындай карап эле түзүүсүн карап эле, же болбосо акцияга же акчага алданып же коюп коюшат да. Брекет бул абдан серьезный нерсе. Анткени бир түзөткөндөн кийин кайра артка түзөтүш бул кыйын да. Уже ал үчүн мисалы үчүн эгерде тиш жазатып эметкесе, ал болсо азыр жаңы технологиялар тишти алпаштырып койсо болот. Брекетти бул сиз суставтарды жылдырасыз, тиштердин түзүлүшүн жылдырасыз. Бул уже мындай өмүр бою десек болот да. Ошон үчүн бул абдан кандай десем, серьезно кетиш керек деп ойлойм. Жоопкерчиликтүү аябай абдан жумуш, ортодонтия. Мисалы, ошол брекетти алдырып койгондон кийин кайрадан кыйшайып калгандагы учурларды кезиктиргенбиз. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Бул туура эмес дарылоонун себеби, бул негизи ооба кыйшайып калат, же болбосо мисалы үчүн ортодонт өзүнүн эч кимге менен кеңешпей өзү эле жылдырып баштаса, балким жакта тиши жок болгон. Ошон үчүн тиш жок болсо, ал по-любому жылы берет да, тиш брекет болуп по-любому жылат. Ошон үчүн бул жерде ар дайым мындай бир эле ортодонт эмес, бүт врачтык эмелер караш керек, чогуу отуруп, бир консилиум кылыш керек. Эмальды кантип сакташ керек? Баягы бул тармакта жүрүп сиз баары менен чогулуш болуп, анан бир жыйынтыкка келебиз деп атпайсызбы? Анан сизде дагы билим алмашуу болду, билбеген көп нерсени, жаңы нерселерди үйрөндүңүз десек болот. Анан ошол бөлүшө кетсеңиз. Биринчи очередь бул клиникага жарым жылда бир 3-4 жылда бир кайрылып туруш керек. Эң биринчиси бул профгигиена дейт, тиш тазалоо. Тиш тазалап турса убагында эч кандай кариестер деле көп болбойт. Бирок ар бир адам ар ким ар кандай тамак жейт, же болбосо дене түзүлүшүнө жараша кариестер пайда болот. Убагында клиникага кайрылып турганда биз эмес, вообще стоматологдор кариести тазалап турса, воспаление болбойт. Если воспаление болуп кетсе, аны убагында воспаление кетирбесе, анда ал тиш жулунганга уже болуп калат да. Кийин тиш ал жулгандан кийин ака сөзсүз түрдө имплант коюш керек. Имплант койбосо, жанагы сиз айткандай, тиштер бири-биринен жылый башташат. Анткени биягы бир тиш жок, бул тиш мындай жылы берет. Биякта уже пространство болгондуктан кийин уже кайра ортодонтиялык брекет коюш керек болуп калат. Если койбосо, биякка ар кандай тамак аштар тыгылып калат, анан кариес кайра башталат. Ошондуктан тиш жулунгандан кийин
тиш жулунуп калса обязательно бир жыл 2 жылдын ичинде имплант койдурганга негизи аракет кылыш керек. Бул негизи биздин түзүлүшүбүз 32 тиш, мындай айтсам 32 тишке мындай ылайыкталган. Анан бир тиш жок болсо, ошол бир тишни кесип эткен башка тиштер да мындай жылышып, анан тиске бир терс таасир тийгизет да. Ошон үчүн ордуна толуктап бар убагында карап турса, эч кандай оорулар деле болбойт, кариестер деле болбойт. Бул бир гана тишке эмес, ий үчүн ашказаныбызга мындай туура кандай десем, пайдалуу нерсе да. Тиш таза болгон демек ички организмге да анткени туура тамак чайналат, туура тамак киргенден ашказаныбыз да ар дайым туура болот да. Бул деген бири-биринен байланыштуу турат да. Бул деген адам бири-бирине байланыштуу, ар бир орган өзүнүн. Анан учурда сиздерге кайсыл көйгөй менен көп кайрылып жатышат сиздердин клиникага? Акыркы учурда бизге кайрылган пациенттер бул имплантация, анткени башка булар болсо бизде мурда томография жок болгондуктан, мурда көп рентген тартпай, башка жактан лечение кылып, анан мындай каналдарды жакшы таппай эле булар мурда жулуп сашкан тиштеринчи пациенттер жулуп сашкан, анан кийин анан тиштери мындай аз жок болуп келет да. Анын бир эле бар, ар кандай варианттар бар. Эң эле жакшы варианты бул имплантация. Ошо имплант бул титановый шурупту кийгизип, жарым жылдан анан коронка отурузуп койсо, бул тиштен айырмасы жок болуп калат. Ошол эң эле аз көп пациенттер ошол менен келет. Анан ар бир эле бизде пациенттер келген сайын мындай кариес бул абдан мындай баарында бар экенин биз көрүп калдык. Бүт эле пациенттерде кариес болот, же болбосо орусча айтканда налет деп коет. Налет ар кайсы нерседен келет. Мисалы күнүмдүк эле кофе ичкендиктен, ар ким тамеки тартат, алдан налет пайда болот, таштар пайда болот. Аларды убагында кетирбесе, бул сөзсүз түрдө кариеске айланат. Ошондо күнүмдүк жашоодон эле биз көрүп атабыз. Ошон үчүн убагында тишти тазалап туруш керек. Кертемен кечинде анан жарым жылда бир стоматологко келип көрүнүп, профчистка кылып турса, андай проблемалар жок болот деп ойлойм. Жеңил болот. Жеңил болот. Арзан да болот. Арзан да болот. Жакшы. Анан ошол сиз айтпадыңызбы мурун томография жок болчу, ар кандай дарылана берчү депчи. Анан биздин байкаганыбызда дагы кээ бирөүндө ошо тишинде ийне калып калгандар да болгон, ийне калып үстүнөн кайра пломба жабылып ушундай болгон да. Учурларда кездештиргенбиз. Анан баягы ушундай случайлар болуп кеткенде кимге кайрылыш керек? Мисалы, балким ал адамды эми 2-3 жыл өтүп кеткенин таппай каласың да. Туура. Кимге кайрылып, кимге арыз жазыш керек? Бул жака кандай жоопкерчиликтер каралган негизи? Бул негизи жакшы суроо. Ошондуктан азыр көбүнчө кандай десем, ошол пациент өзүнүн укугун сакташ үчүн клиникага айрылган туура деп ойлойм. Анткени клиникада мындай именно ушундай чоң деңгээлде клиникалар пациент менен договор түзөт. Договор түзгөн бул уже юридикалык жактан уже өзүн сакташат. Анан биз ар бир тишке өз жасаган тишибизге биз жооп беребиз. Ар кандай оорулар бар да тиштердинчи. Андай протоколдор бар. Эгерде жөнөкөй кариеске биз болсо ар кандай гарантия беребиз. Эгерде башка жактан клиникадан, башка жерден тура эмес лечение алып, анда ийне калып калып, анан бизге келгенде биз ага гарантия бере албайбыз. Бирок биз кандай десек, өзүнүн кылган аракетинче жардамыбызды беребиз. Башка жактан айтышат, бул удаление кетет деп, тиш жолуңа. Биз деле айтабыз, удаление кетет, бирок пациенттер ага макул болбойт, бирок өз макулдугуна расписка алып, биз аны дарылап, кийин дарылаганга мындай аракет кылабыз да. Жок, негизи ошо, мисалы, балким азыр бир клиент кайрылды, балким жакын адамыбыз ошондой учурга туш келип калды. Ал кимге кайрылыш керек же башка выход жок болуп калдыбы? Жок, негизи силер укуктуусуңар, жазган укуктуусуңар. Силер болсо ар кандай органдарыбыз бар бизде. Органдарга заявление жазып кайрылсаңар болот. Алар сөзсүз түрдө министерство
салык кызматына кайрылышат. Алар биринчи очередь ал клиниканын лицензиясын текшерет, врачтардын деңгээлин сертификатын текшерет жана налог жагынан текшерет, төлөш атабы. Эгерде жанагындай ОСО ЧП болсо, алар болсо ар бир врачка соцфонд төлөш керек, ал жагын да караш керек. Ошол жерден деле мисалын көрүп койсок болот. Договор түзүш керек ар кайсы пациент. Акен силер кызмат көрсөтүп атасыздар, сервис көрсөтүп, орусча айтканда сервис көрсөткөндөн кийин силер болсо милдеттүү түрдө налог төлөшкөнсүңөр, же болбосо милдеттүү налог төлөп, анан договор түзүш керексиңер. Аны кылбаганда бул орусча айтканда неуплата от налогов деп болот бир чети. Ошон үчүн эс баары жагына туура келсе, ал мындай өзүн кандай десем, эми пациент ошол укугу бар негизи. Бүт жерден сервис акча төлөп атабыз, значит кайрылганга укугу бар, сөзсүз түрдө укугу бар. Ал министерстводо карашат. Биз ошол жанагы жеке менчик стоматологияга барганда сурансак болобу, биз келишим түзөлүк деп болот, Негизи болот, неге болбойт экен? Болот. Бул силердин укугуңар анткени өзүңөрдүн бул жөнөкөй эле бир буюм эмес, бул сиздин ден соолугуңуз. Ошон үчүн ден соолугуңузга алар жооп бериш керек. Ар бир врач өзүнүн жасаган ишине жооп берет. Туура эмес лечение болсо, ооба, биринчи очередь клиника жооп берет. Если ал клиника, анан ким жасаган врач да экинчи жооп берет да. Бул тиш биздин эң мындай айтканда биздин керектүү орган. Тиш жок болсо биз болсо тамак да жей албайбыз, мындай сүйлөй да албайбыз, үнүбүз да чыкпай калат дегендей. Ошондуктан тишти баштан баштап жакшы кармаш керек, убагында тазалап туруш керек. Колуңардан келсе 3-4 айда бир келип стоматологко көрүнүп койсоңор, эч кандай бир кандай десем, мындай терс таасир этпейт. Бул силерге эле жакшы болот. Ошол анан врач силерге айтып берет, диагноз коюп берет, эмне бар болсо, анан биз дарылаганга дарылап жардам бергенге аракет кылабыз. Жакшы. Анан да кошумча суроо эстеп кеттим. Мисалы азыр тишти агартуу, анан кийин ар кандай түрлөрү чыгып баштады да, бул зыян эмеспи? Негизи тиш агартуу зыян деле эмес, бирок ар бир адамдын тиши өзгөчө. Ар бир адамдын тиши өзгөчө. Кээбирлердин тиши эмали более подвижный деп коет. Если отбеливание кылса, кийин тиши мындай бузулуп кетет. Ошон үчүн отбеливание кылардын астына дагы обязательно стоматолог келип кеңеш сурап, кылса болобу, отбеливание кылса болбойбу, аны да караш керек. Анткени биздин өзү тишибизди бул силер агар краскалап агартып атасыңар да. Бул да серьезный нерсе эске сала кетсек. Ар бирине өзүнчө бир кунтпой менен мамиле кылыш керек экен, жоопкерчилик. Сизге болсо чоң рахмат. Маегиңизге көрөрмандар үчүн дагы, мен үчүн дагы пайдалуу болду десем болот. Ардактуу көрүүчүлөр, Айдистин кеңеши программабыздын бүгүнкү коногу Самаган Ашыралиев болду. Кайрадан көрүшкөнчөктө саламатта туруңуздар.